أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العلي العظيم. Hud suresi 61. ayattan 68. ayatga чейин. Bu yerde Salih aleyhisselam, Salih деген пайғамбар өткен, Самуд деген қауымға келген. Ошолорго пайғамбар болып, елші болып келіп, милдетін атқарып, аларды қандай дават берген, кантип чакырган ошол туурасында бүгүн баян. Нерде бир нерсени эске ала турган, Кур'ан-ы Каримде бир пайғамбардын окуясын башынан аяғына чейин бир жерде айтпайт. Үзүндү кылып. Муса пайгамбардын окуясы Кур'анда 28 парада келет. Ар жерден. Бирок демек Аллах субханаху ва таала бул жерде Кур'ан-ы Кариминде кайсы жерде, кайсы учурда, кайсы зарылчылыгы болсо ошончо берет. Анан башка жерде башка зарылчылыгы аны эстетет. Бир Кур'ан-ы Каримдин бир керемети да. Солих алейхиссаламдын кысасы. Алла Таала Кур'анда айтат: "Жана Самуд коомуна өздөрүнүн бурадары Солихти пайгамбар кылып жөнөттүк. Ал айтты: Эй менин коомум, Аллага ибадат кылгыла. Силер үчүн Алладан башка илах, ибадатка лайык зат жок. Ал силерди жерден жаратты, жана анда жайгаштырды. Ошондуктан андан кечирим сурагыла, кийин ага тооба кылгыла, кайткыла. Акыйкатта мен Роббим жакын дуа кабыл кылуучу."
Алла Таала Табук жана Медина аралыгындагы шаарларда жашоочу Самуд элине Салих алейхиссаламды жиберди. Салих пайгамбар Салих алейхиссалам да пайгамбар болуп келип, коомуна өзүнүн мурдагы пайгамбарлардын сөздөрүн айтты. Эй коомум, Аллага ибадат кылгыла. Силер үчүн Алладан өзгө илах сыйынууга лайыктуу зат жок. Эй коомум, Алла силерди оболу башында жер жынысынан жаратты. Андан соң ошол жерди абад жай кылышыңар үчүн силерди анда калтырды. Силер ага истигфар айткыла, соң ага тооба кылгыла. Албетте Роббим жакын жана тообаны кабыл кылуучу. Жерде жаралышлыгы дагы, жерде адамдын жайгашышлыгы дагы бул эки неамат. Жер бетинен жаралып, жер бетинен ырыскыбыз бар экен, бул жерде жайгашып жашап атканыбыз экөө тең бул Алла субханаху ва тааланын неаматтары. Кийинки аятта Самуд эли алар айтышты: "Эй Салих, сен мурда биздин арабызда үмүт кылынган киши элең го? Эми биздин ата-бабаларыбыз ибадат кылган буттарга бизди ибадат кылуудан кайтарасыңбы? Албетте биз сенин даават кылып жаткан диниңе шек күмөндөбүз." Салих алейхиссалам айтты: "Эй коомум, кабар бергилечи, эгер мен өз Роббумдун тарабынан келген ачык айкын жолдомодо болсом, жана ал мага өз тарабынан бир рахмат, мындайча айтканда пайгамбарчылык берсе, кийин да эгер мен ага баш ийбестик кылсам, анда ким мени Алланын азабынан куткара алат? Силер болсо менин милдеттеримден тосуп, зыян жеткирүүдөн башка мага эмнени көбөйтүп жатасыңар?" Салих алейхиссалам бул сөздөн айтып атканы, негизги милдеттерин тосуп силер мага зыянды гана күчөйтүп атасыңар. Самуд коому өздөрүнүн арасынан чыккан пайгамбарга ал даават кылып жаткан динге шек күмөн менен карашты. Алар Салих алейхиссаламды мурдагы абалын айтып: "Эй Салих, мында мурда чырайлуу кулк мүнөзүң, аманатка бекемдигиң үчүн баарыбыз сага суктанып, сендей болушту арзу кылат элек. Эми бизди ата-бабаларыбыз ибадат кылган нерседен кайтарасыңбы?" дешти. Ата-бабалары ибадат кылган нерсе акыйкатпы, акыйкат эмеспи, аларга баары бир. Ата-бабалары ибадат кылса болду. Өздөрүнчө акылдарын иштетип көрүшпөйт. Биз сен даават кылып жаткан нерсе туурасында шек күмөндөбүз дешти. Ошондо Салих алейхиссалам: "Эй коомум, кабар бергилечи, эгер мен Парвардигарым Роббумдун тарабынан анык далилге ээ болсом, жана мага өзүнүн рахматы пайгамбарлыкты берген болсо да, ушундан кийин мен ал затка, Алла Таалага баш ийбестик кылсам, ал абалда Алладан, анын азабынан мени ким куткарат? Болгону силер мени баш ийбестикке тартуу менен зыяндан башка эч нерсе келтирбейсиңер" деди. Алла Таала пайгамбарлардычы кичинесинен эле өзгөчө таризде тарбиялайт да. Адеп ахлак, тазалык, кулк мүнөз, боорукер, баатырлык, жоомарттык деген сыпаттарды пайгамбарларга, болочок пайгамбардын кичинесинен Алла субханаху ва таала коомдун арасында эле күнөөдөн узак, шайтандын баспасасынан узак, адамгерчиликтүү сыпаттарга ээ кылып тарбиялайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга да ошондой болгон да. Меккеде жашады, мушриктердин арасында чоңойду 40 жыл. Бардыгы садык, амин, чынчыл, аманатка бекем, адеп ахлактуу, адилеттүү деп. Анан качан эле дааватка келгенде, бир Аллага чакыргандан анан каршы чыгып, капкаяктан сүйлөй баштады. Мына коому Салих алейхиссалам дагы коому ушундай да. Айтып атпайбы? Şu үмүт кылган кишилерден элең депчи. Сендей болсок экен деп биз ушу суктанат элек, шилекейибиз куюлат эле дейт. Bundan murda. Пайгамбар болуп келгенден кийин эми биздин ата-бабаларыбыз бутка сыйынып келген ошодон бизди тыйы саласыңбы деп, мына Салих алейхиссаламга дагы ушуну айтышты да. Андан кийинки аятта Алланын төөсү тууралуу.
Жана Салих алейхиссалам айтты: "Эй коомум, бул Алланын төбөсү. Силер үчүн бир аян белги болуп келди. Ошондуктан аны бош кое бергиле. Алланын жеринде оттоп жүрсүн. Жанага жаман ниет менен кол тийгизбегиле. Болбосо силерди жакынкы азап кармап калат." Кийин алар анын бут тарамышын кесишти. Ошондо Салих алейхиссалам айтты: "Силер өзүңөрдүн турак жайыңарда 3 күн рахаттанып алгыла, андан кийин азап келет. Бул убада жалган эмес." Кийин качан биздин өкүмүбүз келгенде Салихти жана аны менен бирге ыйман келтиргендерди өз рахматыбыз менен куткарып калдык жана ал күндүн кордугунан сактап калдык. Албетте сени Роббиң күчтүү, үстөмдүү жана зулумдук кылгандарды коркунучтуу, өкүрүк тутту. Соң алар өз турак жайларында үстөмөнүнөн түшкөн бойдон калышты. Анда эч качан жашабаган сыяктуу. Эсиңерде болсун. Албетте Самуд өз Роббиси Аллага капырлык кылышкан. Эсиңерде болсун. Самуд коому жок болуп кыйрады. Салих алейхиссалам өзүнө Алла субхана ва таала тараптан пайгамбарлыгын тастыктоочу мужиза кылып берилген төөнү Самуд коомуна көрсөтүп: "Эй коомум, мына бул төө менин акыйкат пайгамбар экендигимди тастыктоочу мужиза. Бул Алланын төөсү, ага тийбегиле. Алланын жеринде каалаган нерсесин оттоп жүрө берсин. Ага бир жамандык жеткизе көрбөгүлө. Эгер бирар жамандык жеткирсеңер, силерге тезинен азап келет", деди. Самуд коомунун жүрөгү таш болуп, эч нерсе таасир кылбай турган даражага жеткен эле. Алланын мужизасын көздөрү менен көрүп туруп, таасирлениш, ибарат алыш, туура жолго түшүштүн ордуна мужизага да Салихтин алейхиссаламдын кулактандыруусуна да карабастан Алланын төөсүн союштурдулар. Ошондо Салих алейхиссалам аларга: "Турагыңарда 3 күн жашап тургула, силерге 3 күндөн соң азап келет, бул чын убада", деди. Биздин амирибиз жүзөгө ашышы убада кылынган убак келгенде пайгамбарыбыз Салих жана аны менен ыйман келтирген момун бенделерибизге кутулуу бердик. Аларды ошол азап келген күнү шерменделиктен куткардык. Бул ишти кылыш биз үчүн кыйын эмес. Анткени Роббиң өтө күчтүү, кудуреттүү. Самуд коому коркунучтуу өкүрүк жок кылды. Алар турган жайларында үстөмөнүнөн түшүштү. Бул абалдарды көргөн адам аларды бул жерде жашаган деп ойлобос эле. Алар капырлыктары себебинен азапка кириптер болушту. Самуд коому рахматтан узак болсун, алар жок болушту. Мына бүгүнкү кыска сиздерге Самуд пайгамбардын окуясын бул Курандагы аятта котормосу менен бир аз түшүндүрмөнү бердик. Туугандар, Алла субханаху ва таала өзү боорукер, мээримдүү бенделерди жакшылык каалайт дагы ошону жүзөгө ашырыш үчүн пайгамбарларды жиберип турган. Салих пайгамбардын доорунда өнөр жай, тоолордун ичинде шаарларды куруу өтө өнүккөн эле. Мурдагы мына кече өткөн сабакта сиздерге айттык. Худ пайгамбар Ад коомуна келгенде шамал менен жок болсо, кыйкырык да болгон, шамал да болгон. Андан мурунку коом Нух пайгамбардыкы суу менен жок болсо, булар ушундай бир өзүнүн акылдарын иштетип мындай деп: булар суу менен жок болду, бул шамал менен жок болду. Биз куткарыла турган жолубуз тоонун ичине кирип кетсек, эч нерсе кыла албай калат. Суусу дагы жетпейт, шамалы дагы жетпейт деп. Бирок Алла Таала азаптайм десе ким кутуланат аны? Кудайым Алланын азабынан эч ким качып кутула албайт. Башка жерлерде окуяларда келет. Салих алейхиссаламдан булар болсо, сен эгер чын пайгамбар болсоң, анда мужиза көрсөт. Мужиза кандай? Мына ошу аскадан, тоодон, тоо жарылсын дагы, тоонун ичинен төө чыксын деген да. Төө болгондо дагы ал бооз төө болсун дейт. Анан Салих алейхиссалам айтты да: мейли, силер менен мужиза талап кылып атасыңар, пайгамбарлыкты тастыктоо үчүн.
Мен Алла Тааладан дуа кылам. Алла эгер мужиза көрсөткөндөн кийин Алланын адаты ушундай. Ыйман келтирбей койсоң, анда чатат. Ошон үчүн биринчи ойлонгула. Ошо мужизаны көрсөткөндөн кийин ыйман келтиресиңерби же келтирбейсиңерби? Барды келтиребиз дешкенде. Анан Салих алейхиссалам дуа кылганда кадимкидей ошо тоо аска жарылып, ичинен төө чыккан да, төө. Ошону мына Кур'анда нақатулла дейт шуну. Алланын төөсү деп аталды бу. Өзгөчө төө, кудурет, мужизаны көрсөтүп, Алланын бирдигин, пайгамбардын чындыгын далилдеш үчүн көрсөттү да бу төө. Кийин булар эмне кылды? Булар айтышты. Жалганга чыгарышты. Жүрөктөрү баягында катып калган эле. Анда экинчисин айтты, эми бул төөгө тек койгула деди. Сууга барганда, бул төөдө ушундай суу ичет экен. Айылдын бардыгы бир күндө ичсе, ал сууну төө бир күндө ичет. Ошон үчүн кезек-кезек кылып коелу. Бир күнү бул Салих пайгамбардын ошо Алла Тааланын төөсү деген ошо белги буга тийишпей эле, оттой берсин, бир күнү сууну ушу ичсин. Кийинки күнү силер келип ичкиле депчи. Акыры анан ушунун бир бактысыз адамдар бар, аны кой десе болбой. Анан путуна чаап, фаакаруха деп путка чаап өлтүрүшкөн да. Ушундан кийин анан Салих алейхиссалам буларга эми кыйын болуп калды го деп, мына жерде бир азапты айтып атат. Ал азап өкүрүк, катуу кыйкырык болгон да. Ал ушундай кыйкырганда дүйнөдөгү ушунун күчү дүйнөдө канча ток болсо андан күчтүү ток болгон да. Кыйкырганда кулак, жүрөктөр жарылып кеткен. Кулактары жарылып, жүрөктөр жарылып, турган бойдон эле көмкөрөстөн түшкөн да, үстөмөн түшкөн. Бардык адамдар. Мында ар кандай эмес, бардыгынан үстөмөн түшкөн. Башка Кур'ан-ы Каримдин башка аятында фаахадат хумур раджфа дейт. Аларды зилзила, жер титирөө кармаган дейт. Бирок бул экөөнүн тең болду деп айтсак эчтеке эмес. Себеби эки азаптын Кур'анда айтылып атат. Биринчи жер титиреп, андан кийин кыйкырып берилген да. Кыйкырып берилгенде булардын кулактары жарылып, жүрөктөрү ошо момент ошо деген өлгөн. Tamatta'u fi darikum 3 ayyam. 3 gün möhnet. Rahatlanıp algıla, жашап алгыла, жыргап алгыла. Анткени ал адамдар Кур'ан Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыкты. Мужизасын өлтүрүштү. Эми Алла Субхана ва Тааланын аягы ушуга möhnet 3 gün берилген. Андан кийин бардыгы жок боласың анда. Тафсир Куртубийде ошол 3 gün кайсы дейт? 4-cü gün, 5-ci cuma gün, жана 6-cı gün. 3 gün өткөндө ушу 3 gün рахаттангыла деген ушу 3 gün болгон экен. 4-cü, 5-ci, 6-cı, базар күнү келип азап кармаган. Базар күнү булар жок болгон да. Албетте Салих пайгамбар менен бирге ыйман келтиргендер бар эле. Алла Таала өз уадасында ыйман келтиргендерди куткарам деп уада берген. Аларды Алла Таала куткарды. Ыйман келтирбегендердин бардыгын жок кылды. Cebrail aleyhissalam'dın oşo bayağı ün gelip ökürük kıykırık geldi atmayız mı? Oşo ün Cebrail periştenin ünü deyken. Kurtubeyde. Cebrail periştenin kıykırık eken de. Perişte kıykırganda dünyada andan korkmuşlu ün bolup etken de. Jene misali kulağınızga mınдай bir kantıq zümüktü bası verse kanday neme olasın? Al emal periştenin kıykırığı al. Cebrail periştenin 600 kanatı var diye rivayatta gelir. 2 kanatını atsa çıkıştan batışka çeyin cevap kalan. Yani çoğunluğunu elesek görürüz, anın kıykırganda jerin uçup et ünlüyor. Adamlar kayıp oratan. Buna ki, adamdın jürögü, adamdın jüröktörü jana kulakları çıday almaydı. Çıday almağından jarılıp, keyin bardığı jok boluşkan. Demek hurmatly tuğanlar, bul okuyan Allah Subhanahu wa Ta'ala aytkan, paygambarlardan birinci vazifası ötkөн aytkanda, Allah'a gana ibadat kılığa çakırışkan,
Андан кийин истигфар, тобага чакырып атат. Силерди жерден жаратып жерге жайгаштыргандан кийин силер Алла Тааладан кечирим сурагыла. Билип билбей кылып койгон тоң моюндуктарга кечирим сурап, андан кийин тоба кылгыла. Роббум жакын деп атканы, ким Аллага жүздөнө турган болсо, Алла Таала мага жакын. Жана ошонун тоба кыла турган болсо, мужиб тобасын кабыл кылуучу, дуасын кабыл кылуучу Алла субханаху ва таала. Анан мына жерде дагы бир сөз. Фама янсурини мин Аллахи ин асайту. Эгер Аллага тоң моюндук кылсам, Алланын азабынан мени куткарып, мага ким жардам бере алат эле? Дегени эч ким жардам бере алганын ачык бул жерде айтылат. Акырында Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде Самуд элине өз робуна кафырлык келтиргендигине каргыш Алланын рахматынан узак болсун. Бүгүнкү кыска сабак. Азыр Худ сүрөсүнүн 68 аятына чейин, 61ден 68 аятка чейин болду. Салих алейхиссаламдын окуясы, Худ сүрөсү. Эртеге Кудай калса кийинки сабакта Ибрахим алейхиссаламдын, Лут алейхиссаламдын ошолор боюнча сабак болот.